Токтогул Сатылганов өз заманынын аң сезимдүү, кыракы, терең ой жүгүрткөн инсан катары сыпатталат. Залкаракын элдин кайгы моңун, оор замандагы социалдык теңсиздикти, чыркыраган чындыкты, курч көйгөйлөрдү көз жазымында калтырбай, ыр менен төккөн улуу талант. Бүгүнкү күндө Залкар инсандын өнөрүн урпактары улантып келет. Акындын небереси Молдожан Токтогулов чыгармачыл чөйрөнүн адамы. Ал 30 жылга чукул КТРКда сүрөтчү, коюучу болуп иштеп, азыркы убакта ардактуу эс алууда. Ал бала чагынан комузчулук өнөргө кызыгып, 6 жашынан тарта комузда кол ойното баштаган. Эгерде мынау адамдын ичинде өзүнүн көйдөнүндө бирдеке закладывать этилбесе, анда канчалык кулагына койсоң деле андан эчтеке чыкпайт. А мен ошо 3 жашымда комузду бир кыл менен минтип күйгө келтирип койгон экен. 6 жашымда уже кадимкидей чыктык. Көпчүлүк күйлөрдүн баарын атам үйрөткөн. Анан биз жана ошол эски үйдө турганда атам өзү комуз чапчу. Уста да болчу. Анан кийин ошо өзү менен чогуш дегенде жанагы Эстебес Турсуналиев, Токтосун Тыныбеков, Асылбек Эшмамбетов, анан Чалагыз Иманкулов деген аксакал киши. Кишилер көп келип турчу эле. Эл арасында Токтогул Сатылгановдон туяк калган эмес деген сөздөр айтылып келет. Бирок Залкаракын Сибирден кайтып келгенден кийин 18 жаштагы Сейдимкан аттуу кызга баш кошуп, андан Бабажан, Гүлсара аттуу уул кыздуу болушкан. Бул сүрөттө могу ортодо отурган кемпир чоң апабыз Сейдимкан. Бул жерде бул менин апам Гүлиса. Бул мен 18-19 жашта экен. Аты Сейдимкан экен. Ошо биздин чоң апабыз болгон экен да. Булар болсо экөө бир 10 чакты балалуу болушуп, бирок токтобой эле чарчап кала беришкен кичинекей кезинде эле балдары. Бир кыздуу, бир уулду болуштур. Кызы жана сүрөттө көрүнгөн ошо эжебиз болчу. Ал киши эрте кайтыш болуп кетти. 61-жылы ноябрь айында. Анан кийин атам жалгыз болду. Бабатага баргамын, бала тилеп алгамын. Бабатам берген баласы Бабажан экен карачы деп. Ошентип эркелетчү экен да. Ошон үчүн аты да Бабажан болуп калган экен да. Токтогул Сатылганов 1933-жылы 69 жаш курагында каза болуп, сөөгү өз айылына жерге коюлган. Акындын уулу Бабажанда атасынын жолун жолдоп, комуз чертип, Кыргыз улуттук филармониясында 25 жыл эмгектенип, оорудан улам көз жумган. Атам болсо атадан эрте калып, чоң атабыз өлгөндө 33-жылы болсо бир 5-6 эле жашта экен да. Жетимчиликтин азабын тартып, ошо согуштун алдына бир 39-40 жылдарда гана. Атам болсо өзү 25 жыл филармонияда иштеди. Ага чейин Токтогул районда маданият үйүндө көркөм жетекчи болуп иштеди. Анан бир нече убакытта Жалал Абад областтык драма театрында иштеди. Анан кийин жана эжебиз каза болгондон кийин биз баарыбыз шаарга көчүп келдик. Көчүп келип анан жана Токтогул көчөсүндөгү адабият музейине ошол биздин үй болчу. Ошол жерде туруп калдык. Анан кийин музей үчүн жай керек болуп аткандан кийин ошо алышкан болчу. Бизге бөлөк квартира беришти. Токтогул Сатылганов баштап кеткен элдик, музыкалык, поэтикалык искусствону анын урпактары эле эмес, шакирттери жана кийинки муундагы сөз, күү чеберлери азыркыга чейин улантып келишүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ.